адам өзүн эсептейт. Андыктан биз адамдар бири-бирибизге өзүбүз тартынабыз. Бул жерде биринчи орунда байлыкты биринчи акча алып келет деген адам адашат, байлыкты биринчи адам алып келет деп айткым келет. Андыктан ошондой инсандардын катарында өзгөчө инсан десем болот. Казак элинин кызы болгону менен кыргыз элине келин болуп кыргыз элин кумулап жаткан өзгөчө инсан, өзгөчө айым, сиздердин араңыздарда чоң бизнести аралап жаткан топовой лидер десем болот. Ошонун негизинде эле канчалаган аял затына өзүнүн тренерство боюнча кызматын кылып жаткан айымдарга өтө сонун техникалар менен айымдар үчүн жашоосун жаркын кылыш үчүн өзүнүн ар бир күнү билимин, өзүнүн жакшы сөздөрүн аябаган. Мындайча айтканда, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн, өсүшү үчүн өзүнүн салымын кошуп жаткан. Мекенге кызмат кылыш керек десе сөзсүз эле мекендин чегине барып автомат көтөрүш керек эмес, мекенге кызмат кылуу бул үйдөн башталат. Ар бир үйдө жөнөкөй сөзүңүздү, жакынакай сөзүңүздү элиңизге арноо менен, жакшынакай балдарды тарбиялоо менен биз мекенге кызмат кылып атабыз деп ойлойм. Андыктан мекенде кызмат кылуудан чарчабаган, каймандаган спецназ келиндердин бири десе болот. Өзгөчө инсан. Өтө жактырам, себеби бири-бирибизди мындай ушул эмеден көрүп эле, интернеттен көрүп табышып калдык десем болот. Бирибизге сүйүүбүз чексиз төрүктүү болсун деп эсептейм. Буюрса, бул кыз менен келечекти мен көрө алам. Бул кыз менен келечекте мен өзүмдүн ишенимдүү бир бизнесимди, ишенимдүү бир жакшы лидерский качествону тургуза алам деп айта алам. Кудай кааласа, алдыдагы боло турган иштер, алдыдагы ийгиликтүү иштер бизди күтүп турат. Анда мен сиздердин алдыңыздарга Медлихестин статус боюнча айта албай атам, статус боюнча дагы айтып калармын. Статус боюнча жогорку чечтеги инсан, жана ошондой эле серебро, жана ошондой эле көп инсандардын аркасынан эриште алган, лидерлерди өстүрө алган, бүркүттөрдүн бүркүтү десем болот, мыктынын мыктысы десем болот. Ошондой эле чоң команданы жетектеп, чоң командага башчы болгон инсан деп айта алам. Анда биз сиздердин алдыңыздарга Ботоева Газиза айымды кол чабуулар менен чакырып алсак. Саламатсыздар урматтуу Медлихест компаниясынын лидерлери жана коноктору. Кош келипсиздер биздин командага. Менин атым Ботоева Газиза Атбасаровна, азыркы учурда статусум серебро. Бизде бүгүнкү ушул залда новичоктор бар болсо колуңуздар көтөрсүңүз. Азамат, өзүңүздөр үчүн бир колду чапкыл. Сиздерди компанияга чакырган инсанга рахмат айтсаңыздар болот. Биздин компаниянын аты Медлихест Груп деп аталат. Биздин компанияны негиздеген жаш 16 жашында миллионер болгон өзүнүн 5 бизнеси бар Арман Тосконбаев. Кол чабып койсоңуздар, өтө жакшы инсан. Мындай айтканда Орто Азияга Медлихест компаниясын 2019 жылы 28 март күнү Алматы каласына официалдуу легалдуу түрдө ачылган. Азыркы учурда биздин компаниябыз 8 өлкөдө официалдуу легалдуу түрдө иштеп жатат. Көрдүңүздөрбү? Эми кайсыл өлкөлөрдө биз официалдуу легалдуу түрдө иштеп жатабыз? Караңыздар. Бул азыркы иштеп жаткан компаниябыз Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Азербайджан, Турция, Белоруссия жана деле Армения өлкөлөрүндө официалдуу легалдуу түрдө иштеп жатат. Биздин компаниябыздын миссиясы ар бир келген инсанга, новичокко экосистемада таза продукцияны сунуштап, башка адамга көз карандысыз жашоо. Көрдүңүздөрбү? Бул жерге келесиздер, өзүңүздөр үчүн бир эле жолу ден соолугуңуздар үчүн продукцияны алып туруп, результат алгандан кийин башка инсанга ушул продукцияны айта отуруп, алдык табыш көзүн тапшаңыздар болот. Маркетинг план боюнча азыр менин өтө күчтүү инсаным, спонсорум айтып кетет. Эң биринчи уникалдуу продукция биздин карточный визиткабыз деп койсок да болот, Витамарин А. Витамарин А бул 100 мл. Бунун составында менделеев элементиндеги 40 микромакроэлемент. Бул өтө күчтүү уникалдуу менен көптөгөн инсандардын ден соолугун тынчтандырып жатат. Мен сиздерге айтып кетейин дегем, адамдын организминде 4 фактор влиять этет экен жашообузда.
Биринчи фактор бул азыркы учурда экология. Нургүл биологсуз билесиз, экология. Азыркы учурда экологияны билесиздер, бир үйдө 2-3 машина болуп жатат. Заводда же болбосо түтүн залалдандырып биздин организмибизге терс таасир тийгизип жатат. Туура. Экинчи фактор бул наследственный оорулар. Айтабыз, наследственный оорулар негизи айыгабы, айыкпайбы? Новичоктор. Айылар бекте көп. Айыгабы? Айыкпайбы? Кандай ойлойсуздар? Айыкпайбы? Негизи биз айыкпайт деп айтабыз, на самом деле айыгат экен. Биз наследственный ооруларды ушул продукция менен айыктап жатабыз. Бирок ичкенде буну 3 айлап, 6 айлап ичиш керек. Бул эмне кылат? Адамдын организмине кирип туруп, ооруп жаткан жерди өзү барып табат. Көрдүңүздөрбү? Причинасын табат. Тибет медицинасы менен Запад медицинанын айырмасын билесиздер? Биле турган инсандар барбы? Ошол жерде. Биологубуз бар экен, эжебиз бар экен. Тибет медицинасы менен Запад медицинасынын айырмачылыгы, Запад медицинасы мисалы азыркы учурда биз ичип жаткан аптекадагы дарылар деп кетсек болот. Ким ичпейт аптекада дарыларды? Мен ичпейм. Ичпейсиздер, бул жерде биздин лидерлер бар экен, салмас болурма же? Лидерлер бар, биз ушул продукцияны ичебиз. Себеп дегенде мен бул продукцияны ичип өзүм хронический цистит менен айыктым. 14 жылдан бери хронический цистит болуп, ошо бир эле продукцияны ичкенде мен ушул менен айыктым. Азыркы учурда 32 жаштамын, 3 баланын апасымын, мен эч оорубайм. Аллага миң да бир шүкүр ушул арман тусканга. Рахматым деп. Эми караңыздар, витамин А бул суюктук, фруктоза, бул эмнеден жасалат? Витамин А деңиздин астындагы деңиз огурцы, морской женьшень деп коет. Ошол женьшеньдин вышивкасынан жасалат. Жана айтып кеттим, бунун составында Менделеев элементиндеги 40 микро макро элемент өтө бай. Көрдүңүздөрбү? Эми кандай ооруларга шифа деп кетсек болот. Бул онкологиялык, наследственный оорулардын алдын алат. Жана деле ушул жерде дарылайт. Жана айтып кеттим, өзү өзек, өзү рентген. Мастопатия, миом, киста, эрозия, поликиста. Жана азыркы учурда билесиздер, уруксуздук. Ким кола ичпейт? Колуңуздар көтөрүңүздөрчү. Мен ичпейм. Молодцы, кола ичпейттер дұрыс. Ким энерджайзер ичет? Ичпейсиздер? Энерджайзер. Ичесизби? Энерджайзер именно ушул биздин уруксуздугубузду азайтат. Гормондарды тыйлатып салат дагы, баягы мужской женский гормондар болот го, ушулар вообще уруксуздукка эч качан ичпейсиздер. Витамин Аны кандай кылып ичет? Эртең менен тамактын алдында 150 мл кайнабаган суу жарым чай кашыктан кошуп ичебиз. Эгерде кимдин көзү ооруса, глаукома, катаракт болсо көзгө тамызсаңыз, ушул суудун ичинен эле бир аз түбүнө калтырып коюп көзгө тамызсаңыз. Кимде гайморит бар? Колуңуздар көтөрүңүздөрчү. Кимде бар гайморит? Барбы? Сиз аласыздар. Ошол гайморитте мурунга тамызсаңыз өтө прямо полный чыгат. Кимде отит бар? Кимдин кулагы ооруйт? Кимдин кулагы укпайт? Кимдин кулагынан ириң алат? 300 оорубаш. Эми мен бул продукцияны айтып коет элем. Булсы күйөөсү болсо бул аял. Муж и жена. Эртең менен ичсе бул кечинде ичет. Туурабы же? Витамин Б эмнеден жасалат? Витамин Б деңиздин астындагы деңиз кирписи болот. Ушул кирписин ичин сойгонда икра, ушул икрасын сыңса жасалат. Бул деле 100 мл. Бул кандай ооруларга жакшы десеңиздер, бул экөө биригип туруп 300 оору бар. Көбүнчө биз стресске кабылган адамдарга беребиз. Жана факторлорду айтып кеттим мен. Эми 3-чү фактор стресс. Именно стресске. Именно глаукомага, катарактка, уруксуздукка. Көрдүңүздөрбү? Мындай айтканда любой ооруга беребиз. Артрит, артроз, псориаз, экзема, дагы эмне? Аллергиянын көптөгөн түрлөрү жаш. Буну деле кечинде вопросуңузду кийинчи. Буну кечинде тамактын алдында 150 мл жылы сууга жарым чай кашыктан кошуп ичесиздер. Экөө бир инсанга 30 күнгө жетет. Буну болгонун биз боюнда бар инсанга бербейбиз. Себеп дегенде өтө күчтүү продукция. Түшүндүңүздөр, сурооңуздарды кийинчерээк бермейсиздер. Бул 7800. Азыркы учурда новичоктор экөө бар экен. Курс бизде бүгүн 78ден августтун 1-ден баштап 85ге көтөрүлөт. Ошол себептен булагыңыздарга алтын сырга азырдан баштап алып
кийинки продукцияга келип токтолсам, уникалдуу продукция халал деңиздин астындагы деңиз жашылча балдырлардан пресстелип жасалган аты спирулина. Спирулина продукциясы bunun içinde 2200 таблетка бар. $150 турат. Регистрация 15 лир. Gördünüzдөр. Bunun içinde Менделеев элементиндеги бүт микро макро элементтер. Көбүнчө токтолуп кетсем, магний, омега 3, омега 6, омега 9, В12, фолиевая кислота жана деле көптөгөн витамин С, витамин 2, витамин 1, витамин В6 айткан кезде комплекс витаминдер камтылган. Bir таблетка спирулинада, караңыздар, кичине тоголоп эле. Bir таблетка спирулинада 1 килограмм көмө жемиш бар. 1 килограмм көмө жемиш жейсиздерби бир күндө? Жей албайбыз, азыркы учурда билесиздер. Экологиябыз кир болгондуктан анан жана азык тамактар, азык тамак аштарыбыз деле эмне болуп кетти? Красителер гмо болуп кетти. Именно ушул продукцияны ичсеңиздер, иммунитетиңиздерди көтөрөт. Адамдын организмине токсиндерди, шлактарды тазалайт. Адамдын организминде кишечинде микрофлораларды восстанавливать этет. Жана деле кимде аллергия, псориаз, экзема болсо, гормональный нарушение болсо, жана менструальный цикл деп коет го, ошоларды восстанавливать. Жана деле бул деген ашказан, өт, оор жолдор бүйрөккө да жакшы. Бирок белок көбүрөөк, бул да мындай айткан кезде 100% белок бар. Бүйрөгү ооруган адамдарга бир аз хлореллардан баштап. Сустав ооруларына себеп билесиздерби? Кальций адамдын организмине жетишпесе, канча деген ооруларды тугузат, эже билесиздер. Мени ушудан бир 7-8 жыл мурун тизем ооручу. Мен өзүм спирулинаны ичип жүрүп, ошону байкабай калдым, тизем оорубай. Көрдүңүздөр, кандай уникалдуу продукция. Бул продукцияны боюнда бар аялдарга да берсек, умуркай балдарга да берсек, дана деле чоң кишилерге ичирсиң. Пожалуйста, ичиңиздер. Ким ичкиси келип жатат? Жакшы чектелбейсиз. Азаматсыздар. Анан кыздар, мен сиздерге айтып кетейин, женский ооруларга да эң пайдасыз. Жанагы женский оору, миома, киста, эрозия, воспаление оорулар бүт женскийди тазалап чыгат. Кимдин бетинде бырышык жок. Баарыбызда эле бар окшойт, А ким сулуу болгусу келет? Колуңуздарды көтөрсөңүздөр. Мен. Баарыңыздар, конечно, мен деле сулуу болдум. Ошол спирулинаны сиздерге мастер-класс көрсөтөйүн десем, убакыт аз да, кийинки суббота күнү көрсөтөбүз мастер-класс. 2 таблетка спирулинаны чоң кашыкка салып туруп, эзип туруп, ага жарым чай кашык жылуу суудан кошуп, 2 капля оливковое масло, витамин Эни кошуп туруп бетиңиздерге бир жумада бир жолу сүйкөсөңүздөр, бетиңиздер агарат, бетиңиздердеги буручтар кетет, жакшырайсыз. Жактыбы? Супер. Кийинки продукцияга кезектесек, хлорелла менен спирулин. Окшош эле, көрдүңүздөрбү? Яркий жашыл, темный жашыл. Хлорелла продукциясы да бул деңиздин астындагы жашылча чөптөрдөн жасалган, кадимки эле балдырдан жасалган. Бул деле пресстелген 2200 таблетка. Көрүп турасыздарбы? GMP сертификатыбыз бар, халал сертификаттарыбыз бар. Бул продукция кимге жакшы? Эмнеге жакшы? Продукция адамдын организминде билесиз. Кишечниктер тазалайт. Адамдын организминде токсиндерди, шлактарды тазалайт. Мунун составында деле Менделеев элементиндеги бүт микро макро элементтер камтылган. В1, В12, В6, жана деле наитсин, фолиевая кислота, жана деле калий, кальций. Адамдын организмине жетишпеген микро макро элементтер. Бул деле спирулина окшош, бунун деле составында 100% белок. Арыктагысы келген айымдар барбы? Yes? Бұрмады. Арыктагысы келген айымдар арыктагысы. Семиргisi келген адамдар тамақтан кейін ішіп семірсеңіздер болады. Семіргisi келген адамдарға мен бұл спирулина продукциясын шындай. Мен өзім компанияға келген аябай арық болчумун. 3 ай арасында насадагы айымдар. Ушул продукцияны ичимден бир аз өтүп кетти. Мынакей ушундай уникалдуу продукциябыз. Кийинки продукцияга кезек бере турган болсок, йодемхел продукциясы. Йодемхел продукциясы бул деңиздин астындагы балдырларды билесиздерби, коричневый балдырлар. Ошо коричневый балдырларга пресстелип 120 штук. Бунун составында йод бар.
Ким билет, йод жетишпесе кандай оору зох. Дагы все? Сердечный. Йод жетишпесе адам ысыкка чыдабайт экенбиз, ысыйт экенбиз, тердейт экенбиз. 200 ооруга Суукка чыксак биз үшүйт экенбиз, туурабы? Көрдүңүздөрбү, адамдын организми йод жетишпейт. Адам жини келип баштайт. Эгерде мен сиздин бутуңузду басып кетсем, сизге йод жетишпесе, бир мүнөт аягында, йод жетишпесе, ушул продукцияны ичиңиздер. 120 штук. Боюнда бар аялга, жаш балдарга да берсек болот. Шизофрения менен ооруган туугандарыңыз же кошуналарыңыз болсо берсеңиздер болот. Шизофрения өтө күчтүү Витамарин айыбы менен ушул продукцияны берген. 42 жаштагы кыз супер результат. Бир айдын ичинде. ДЦП ооруна берсеңиздер, аутизмге берсеңиздер болот ушул продукция. Жана зоб и сердечный ооруларга, мышцаларды укреплять продукция. Боюнда бар аялдарга сизге узада сиз ичсеңиз. Кийинки продукция супер продукция десек болот. Застера, жапоника. Застера тоже 100 мл. Бул деле суюктук, бул деле фруктоза. Застера эмнеден жасалат? Застера, жапоника бул деңиздин жакалооларындагы өсө турган пекиндеги жашынча чөптөрдөн жасалат. Бул деле суюктук, фруктоза деп коет. Бул эмне кылат? Адамдын организминде минеральный орган өт, оор жолдорун тазалап, адамдын кишечниктеги микрофлораларын астырат. Муну деле тамактын алдында 150 мл жылы сууга жарым чай кашыктан кошуп ичесиз. Стресске калган адамдарга, гайморити бар адамдарга ушул продукцияны берет. Жана деле бул канды тазалайт. Сахарный диабет оорулары аябай күчөйүп кетти. Ушул продукцияны берсеңиздер супер. Бул деле мужжина деп койсак деле жарашат. Бул чоң сатылат. Бул деле 7800 сом. Азыркы учурда августтун 1-ине чейин ушундай баа кийин көтөрүлөт. Каратен продукциясы. Бул деле суюктук. Деңиздин астында таштарга жабышып бул өтө мешокко окшош, как база сыяктуу мешка раз көрдүңүздөрбү? Ошондой жантик бар. Ошол жантиктен жасалат. Бул өтө күчтүү продукция. Биз именно мунун составында каротиноиддер бар. Биз сабыз жейбизби бир күндө 1 килограмм? Жок. Азыр сабыз деле кымбаттап кетти. Сабыз деле жебей калдык. Тойго барганда корейский салат жечү элек. Азыр чын эле айтайын, плов күнүгө эле жечүп, мен Баткен облусу Лейлик районунун кызы болом. Кудайдын куттуу күнү плов болчу жейсиз. Баткен күнүгө эле плов болчу, азыр плов жебей калдычысыз. Организмге биринчиден пайдасы жок. Экинчиден жейгиз деле кетпей калат, честно сказать. Именно ушул каротиноиддер бар. Көрдүңүзбү? 1 капляда 1 килограмм каротиноиддер. Кандай күчтүү? Кимге жакты? Жактыбы? Бул именно көз оорулары. Көз кимде железа, анемия оорулары, анемия 1, 2, 3 степендери ушул продукция берсеңиз. Глаукома, катаракт ооруларына, пожалуйста, бериңиздер. Бирок экөө чоң иш. Дагы деле көз ооруган инсандарга мындай кылып берсеңиз. Витамарин менен каратен кошуп берсеңиз. Отличное зрение деп кабинетте бар. Билесиздер? Бул деле 7800 сом. Анан витамарин Б-ны көз ооруган инсандар көзүңүздөргө тамызсаңыздар. Бирок өзүн эмес, сууга аралаштырып туруп, көзүңүзгө, оң көзгө 2 капля, сол көзгө 2 капля, и мурунга, кулакка тамызсаңыздар. Кийинки продукция. Ким самалды жакшы көрөт? Самал. Жакшы көрөсүңбү? Мен неге самал иче албайт экенмин? Себеби билбейм, организмде кальций күчтүү окшойт, бирок иче албай койдум. Самал продукциясы, казактар салмал деп коет. Самал продукциясы кадимки эле жылкынын бээрин сүтү. Бул Казакстанда Арман Тоскабаев өзү ушул бир фермер менен сүйлөшүп, договорго отуруп, германский нанотехнология менен кадимки эле саалган бээрин сүтү капсулага айландырышты. Бунун ичинде 120 штук. Бир капсулада 2,5 литр самал бар. Көрдүңүздөр? Мен ушул продукцияны бир таблетканы ичкенде ичимди прям айдап. Бул очищает, организмди тазалайт. Особенно өкпө ооруларына өтө пайдасыз. Азыркы учурда биз пневмония оорусу менен ушул продукцияны берип, көптөгөн инсандарды биз больницадан алып чыгып атабыз, туура? Көрдүңүздөр, кандай уникал. Буну умуркай балдарга дагы берсек. Кальций бар составында. Жактыбы?
продукция мен өтө сүйүп калдым бул продукция. Кайненемдин буту ооручу, артрит, артроз бар болчу. Отурса тура албайт, турса отура албайт, ошондо кыйналып жүрчү. Артрамарин продукциясы. Артрамарин продукциясынын составында курам. Кокоть дьявола деген чөптөн жасалат. Бул чөп Африкадан өсөт. Артрамарин продукциясы именно сустав ооруган инсандарга. Кимдин сустав ооруйт? Жаш бол, канча жаштасың? 21. Артрит деп койсо, жагым артрит болот. Именно ушул ооруга грыжа, артрит, артроз, именно сустав ооруган адамдарга ушул продукция беребиз. Себеби адамдын организмине киргенден кийин мен ичип көрдүм бул продукцияны. Кайненеме деле берип көрдүм, бир эксперимент кылып 3-4 продукцияны ичип көргөндө эле, ичкенде эле менин организмине бир кумурска чыгып барат. Көрсө бул продукция өз организмине кирип туруп, чемирчекти калпына келтирет. Тизедеги чемирчекти калпына келтирет. Мунун деле составында микро макроэлементтерге өтө бай. Ушул продукция менен сизге мен предлагать этелер витамин айыбы, кийин 21-күн спирулина, биринчи спирулина, биринчи витамин айыбы, 21-күн спирулина 2 таблеткадан 3 мезгил. Если бөйрөгүңүз оорубаса, если бөйрөгүңүз ооруса, хлорелла ичсеңиз. Кийинки айда уже, пожалуйста, артрамаринен кайрадан витамин айыбы берсеңиз, супер. 100% гарантия. Ошондой уникалдуу продукция менен иштейбиз биз. Дагы бизде уникалдуу продукцияларыбыз бар, азыр офисте калбай калыптыр. Ошончалык продукцияга талаш болуп атат. Честно сказать. Продукцияларыбыз уникалдуу болгондуктан биздин продукцияларыбыз кол жетимдүү баада. Ар бир продукциябыздын сертификаты бар. Көрдүңүздөр? Ар бир продукциябыздын сертификаты бар. Эми биздин продукциябыз кайсыл жактан келет, жана айтпай кетсеңиз, Япониядан. А Япониядан Алгая и Том Компа деген фармацевтик центрда 1887 жылдан бери бул Японияда. Билесиздер, Японияда эмне болгонун билесиздер барыңыздар. Ошол именно адамдардын калпын сактап калабыз деп именно Япония ушул продукцияны азыркы учурда да иштеп жатат. Эң жаш, эң сулуу калк бул ким? Япония. Ушул именно Арман Тосканбаевдин миссиясы ушул Орто Азиянын эң жаш, сулуу жана деле ден соолуктары мыкты болсун деп ушул Мэри Хэс компаниясы биздин Орто Азияга жактыбы продукция. Эми баарыбызга азыркы компанияда жана айтып кеттим, өзүңүздөргө бир эле жолу продукция алып, ден соолугуңузду жакшартып, 6 табыш көзү тапсак. Ал кандай акча иштесек болот, адамдарды кандай кылып чакырабыз? Компаниябыздын маркетинг планы уникалдуу. Башка компаниялардан өзгөчөлүгү эмнеде? Башка компаниялардан өзгөчөлүгү активизация жок. Товар оборотуңуз эч качан күйүп кетпейт. Дальше укуңуздар келеби? Эми сиздердин ортоңуздарга эң күчтүү айым менин спонсорум, молодая бабушка, өтө күчтүү инсан, Баткен облусу Лейлик районунун сулуу айымы